Бүгін Бишкек шаарында Чүй Совет көчөлөрүнүн кесилишинде 4 унааны катары менен Toyota Ipsum маркасындагы унаа келип сүзгөн. Учурда бул жерде жабыркагандар жок. Айдоочунун абалы оор. Бизге комментарий берүүдөн баш тартты. Азыр 10 элемент болду. 10 элемент? Тиги жерде светофордон чогуу жылганбыз көз. Кел атып жок, катуу эмес, жаңы эле. Жылганды эле могул туштан остановканын тушунан эле бул оңго кетти. Кетип эле газ басты ошол жерден. Мен бияка келип парковать этет экенсим, келип эле кирип кеттим. Ошо уктап кетсе керек. Мен күнөөлүү эмесмин, мен болсо машинаны коюп койгом, турган парковкада турган. Ана тетияктан келатсам уктум урганын болсо. Кайта мындай келип түшсөм, уже бул болсо уруп коюпту. Парковкада турган бар машинанын бар. Сиздин машинаңыз кайсы? Мына турган. Парковкада. Ооба, парковкада турган. Биякта токтоп турганбыз, эми астыдачы. Анан бир убакта эле келип үн чыкты да, тарс анан күттүрүп эле эме болуп калды да. Бир убакта артыман келип анан сразу эле билдим, түшүп карасам эле биякта машина уктап калыптыр да. Сразу эле билдик. Бизге 102-ден чакыруу берди, жол кырсыгы катталды. 4 машинанын катышуусуна деп. Ошол боюнча келдик. Келген учурда 3 машина стоящий, 4-чүсү арттан урган. Ошол башка бизде пока убактылуу маалымат жок болгон. Терс жүрүштөрү эми жүрүп атат. Эреже боюнча аялдамадан 50 метрден жогоруда эгерде түз сызык полоса жок болсо токтосо болот. Эгерде бар болсо токтогон болбойт. А бул жерде полоса бар, токтогон болбойт. Жабырлануучу бар экен. Терс жүрүштөр жүрүп атат, пока жок.